Sүйүнчү кече уулдуу болдум. Эля уул төрөдү. Андыктан мен банкка келдим. Акыркы 5-6 күндө түшкөн 1.700.000 сомду алыш үчүн келдим. Так. Al есептейбиз. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. В общем, 1.700.000 сом акыркы 5-6 күндө түштү. Бизнестен, менин бизнесим болсо билесиңер. В общем, мен иштеткен бизнес, мээ бизнеси, интернет бизнес, онлайн, реферальный бизнес, офлайндан болсо рента, перевозка. Ал эми бул акчанын үстүнө дагы мурунку алган миллиондорумду кошуп туруп, 50 бир жакшы квартира алып берем го уулума арнап туруп. Мен адептүү, ардактуу ата катары бир дагы уул кызымды квартирасыз калтырбайм, баарын квартира алып берем буюрса иншаллах. Алып берип атам, ал пенсиясын алып берип атам. Ал эми ошол тиги абдан бактылуу сезип атам, уулдуу болдум. Бир жума мурда эле укук коргоочунун эл аралык күнүндө мен толдум эле стерлесмин. Андан кийин бул уулум төрөлдү стерлес болуп. Вашингтондо балам да стерлес, ал 14 декабрда төрөлгөн. Дагы бир Жалал Абадтык балам ада стерлес 16 декабрда төрөлгөн. Болсо 17 декабрда төрөлгөнчө депутаттар ант берген күнү. В общем, бул акчага кошом дагы бир чек жеген 50 квартира алып берсем, бул уулума. В дальнейшем сообщу, атын ким койдук, ошолордун баарын. В общем, ушунака.